Баткен районунун Бужум айылында ачылган үй түбүндөгү балдар бакчасында 5 айдан бери 40тан ашуун бала тарбияланып келет. Бир үйгө 2 адам уруксат алгандыктан 50ге чейин балдардын санын жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бар. Өкмөттүн атайын жеңилдетилген шарттары менен ачылып, айылдагы ата-энелердин муктаждыгын камсыздоо аракетин көрүп жатышат. 1 январда биринчилерден болуп Бужум айылында ачылдык. Ошо январь айынан бери уже май айында 5-ай иштеп жатабыз. Ата-энелердин талабы өтө көп. Балдардын дагы азыр уже частный менчик балдар бакча болсо дагы ата-энелердин талабы көп, уже акыркы убактарда живой очередке туруп атышат. Бужум айылында 4 мамлекеттик жана 2 жеке менчик балдар бакчасы иштеп жатканына карабай, дагы деле муктаждык жогору. Айрыкча 2 жаштагы балдарын бала бакчага бере албаган ата-энелерге үй түбүндөгү бакчанын ачылганы ыңгайлуу болуп турат. Андыктан дагы да саны көбөйсө дешет ата-энелер. Жакшы тарбия берип атышат. Şu 1 жылдан бери мен неберемди шээрге алып келем. Рахмат шуларга. Детсаттары жакшы, аябай тамак ашы, баары жогу жакшы. Дагы да şu детсаттарын чоңойтушуга биз тилектешпиз. Өмүрлөрү узун болсун, рызкылары эгиз болсун. Şu жакшы болду детсаттар ачып. Биз жашы жете элек балдарыбызды шакап келебиз. Үй түбүндөгү балдар бакчасынын өзгөчөлүгү жылуу 2 ай каникулсуз иштейт экен. Мындан сырткары зарылчылыкка жараша 1,5 жаштагы балдарды да алышат. Эң негизгиси Баткендин шартында аскер үй бүлөлөр үчүн мындай балдар бакчасынын орду чоң дешет. Анткени мамлекеттик мекемеге кезекке туруп убактысын коротпойт. Ошол эле учурда балдардын саны аз болгондуктан тарбия берүүнүн сапаты жогору экени айтылды. 2 жашар балдары менен мамлекеттик садикке берип жумушка чыга алышпайт. Ошондуктан даже кээ бири жакшындай көнгөн балдар болсо 1 жашар 5 айлыктан дагы бизге балдарын берип көптөгөн ата-энелер жумушка чыгышты. Дагы экинчи бул талап биздин Бужум айылында час бар. Ошо жердегилер дагы мамлекеттик бала бакчага барганда очередь жетпей албай калышат экен. Алардан дагы көпчүлүгү 50% бул частагы ата-энелерди кызмат кылып жаткан аскерлердин балдары. Баткен облусунда учурда 11 үй түбүндөгү балдар бакчасы ачылып, жалпы 400ге жакын бала тарбияланууда. Алдыда дагы 11ге көбөйтүү күтүлүп жатат. Облуста 6 жашка чейинки 87 миңге жакын бала болсо, анын 23 миңге жакыны гана балдар бакчасына барат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтомуна ылайык өкмөттүк акселераторлор программасынын Кыргызстанда мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүүдөгү тоскоолдуктарды кыскартуу жана балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтууну жогорулатуу долбоорунун алкагында кызыктар тараптарга үй түбүндөгү бала бакчаларын ачууга жеңилдетилген шарттар каралган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.